Кызымдын класс жетекчиси Айниса Эжекей. Гүлзейнеп Галбаева үй бүлөнүн эң кенжеси. 11 жаштагы кызынан ажыраган апасы жарым жылдан бери адилеттүүлүк издеп барбаган жери калган жок. Азыр эле Ички иштер министрлигинен тергөөдөн чыкканын айткан Обогүл Идрисова учурда иш толук иликтенбей жаткандыгын айтып кейди. Ал өлүмгө кайдыгер мамиле кылды деп мектептин директору баш болгон бир катар мугалимдерди жумуштан кетишин талап кылууда. Таза боюнча кетти, мектепке бу эки буту менен таза кирип, өлүгү чыгып отурат. Бир нерсе кылышкан, видеозаписти өчүрүп салышкан булар. Билбейм, азырга чейин айныгы чыга элек. Видеозаписти эмне үчүн өчүрөт, кылмышы жок болсо, эмне үчүн мени убагында чакырган жок, бир дагы адам чакырган жок мени. Учурда Галбаеванын өлүмү боюнча иш Ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилди. Тергөөчү суракты баштап, каза болгон кыздын апасы менен туугандарына жолукту. Тергөөчүгө Гүлзейнептин таятасы да келип, жолугуп тергөө иштеринин акыйкат жыйынтык бүтөөрүнө ишенет. Мектептин директору Исанова Жаңыл, Медайым Өлмөскан, завуштары, класс жетекчиси Айниса, ошондой эле Махабат, ушулар күнөөлүү. Мен эремдин ушундай өлүмгө учураганыга. Буларды мен талап кылам, жумуштан кетсин. Кечээ маркумдун туугандары мектеп директору жана дарыгерлер болуп шаардык мэрияда вице-мэрдин кабыл алуусунда болгон. Анда окуучу кыздын каза болгону боюнча окуяга байланыштуу жүргүзүлүп жаткан иштер жана атайын түзүлгөн комиссия иш алып барып жаткандыгы айтылды. Работу только в части исполнения своих функциональных обязанностей рассмотреть. Мен Галбаеванын жакындары жана тергөөгө тиешеси бар адамдар менен жолуктум. Учурда мектеп директору, Медайым жана класс жетекчилерине карата териштирүү иштери уланууда. Алар убактылуу жумуштан четтетилген. Дарыгерлер кыздын буга чейин жүрөк оорудан жабыркай тургандыгын да айтып чыгышты. Эми комиссиянын жыйынтыгына жараша чечим чыгат. Гүлзейнеп Галбаева 2015 жылы жүрөк кемтигин жаматып операция болгон. Энесинин айтуусуна караганда андан кийин ден соолугу жакшы болчу. Ал эми дарыгерлер кыздын саламаттыгы дайыма көзөмөлгө муктаж болгондугун айтып, ал боюнча атайын майыптыгы тууралуу пенсияга да чыкканын кошумчалады. Учурда Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы иликтөөгө алды. Алар жыйынтык чыккандан кийин гана маалымат берилерин айтат. Элиза Нурматова, Нуркамил Асанов, Фал Ато 24.